Биз жакшы көргөн, биз күтүп уккан да ушул хитрлардын булагы музыка телеканалында сонун шоу берүүсү мындан ары өз сапарын улантат. Өзүңүздөр жогоруда күбө болгондой эле бүгүн жуманын кечин биз аткаруучулардын, ырчылардын жаңы эмгектерине арнайлуу деп чечтик. Бүгүн дагы биздин төрүбүздүн сыйлуу мейманы тагыраагы бул саатыбыздын алкагында 3-чү коногубуз экен. Өзүңүздөр жакшы көргөн, сиздер сыйлаган, сахнага куп жарашкан биздин таланттуу аткаруучубуз Мерим Карыпова биздин студиянда конокто. Кош келипсиз, Мерим айым. Көргөнүңүздөр менен. Кубанычтабыз, кош келипсиз. Жөн келбей сонун бир эмгек менен келип отурасыз. Ал эмгекке алдыда болсо дагы көз чаптырабыз, теле. Ооба, ашыгым аталышындагы сонун бир ырга клип тартып келген экенсиз. Биз абдан кубанычтабыз. Да ушул сиздин чыгармачылыгыңызда өзгөрүүлөр болуп жаткандыгына. Аны эмесе сөз башынан болсун, да ушул клип тууралуу сүйлөшсөк. Бул чыгарма жакын арада иштелип чыкты. Жайдын баягы ысык апта учурунда негизи көп жылдан бери мындай чыгармачылык изденүү болуп жаткан, бир аз тыныгуу болду чыгармачылыкта, жеке чыгармачылыкта. Бирок жумушта иштеп эле жатабыз, мамлекетке кызмат кылып, бирок мындай өзүмдүн чыгармачылыгымда жаңы клип тартууда мындай изденүү учуру болчу. Анан мага Instagram жеке баракчама Казакстандан Берик Тажибаев деген композитор жигит байланышып калды. Эжеке сиздин чыгармачылыгыңызга абдан көз салып, карап турам. Казакстанда көп келип каласыз деп. Сизге менин чыгармаларым бар эле, сөздөрү жок, бирок омондор, угуп көрбөйсүзбү деп. Бир нече чыгармаларды жөнөтүптүр, макул деп. Анын арасынан угуп отуруп, ушул чыгармасы эмнегедир мага ынанып калды, менин жүрөгүмө жакыныраак. Анан аранжировкасы даяр экен, болгону гана тональности өзгөртүш керек. Бир аз ашыкчаларын алдыртып, кошумчаларын коштуртуп дегендей бир аз өзгөртүү болду. Андан сөз жазганда биздин жазуучуларга, биздин кыздарга кайрылдым. Мындай жаштык жөнүндө, жашоо жөнүндө бир чыгарманы ойлоп аткам негизи. Анан жаздыра келгенде эмнегедир чыгарманын аранжировкасына төп келбей калды. Мен студияга убакыт алып койгом. Бир 2 күн калганда анан сөзүн өзүм иштеп жазып чыктым да. Характери бир аз туура келбегенден. Анан ашыгым деп бизден ошол студиядагы Марат деген жигит ушул чыгармага ушул ырдын аталышы аты жок болуп калды эле да. Анан ашыгым деген деп жазып коюптур да, ашыгым деп. Анан ошон менен ашыгым деп аталып калды чыгарма. Ооба, Мерим айым, биз эфирге даярданып жатып, дал ушул клипти биз биринчилерден болуп көрдүк. Акырын көрүп кандай экенине баамдандык. Анан ашыгым деген баягы сөздү укканда деле дароо эле бир орто, жай чыгармалар эске түшөт го, бирок романтика жараткан, бул чыгарманын динамикасы өтө күчтүү экен. Бул чыгармага бийлигенге аябай ыңгайлуу чыгарма экен. Демек, бул обону ошол Казакстандан келип отурат. Ал эми сөзү өзүңүзгө таандык болуп калды. Сөзү өзүмө таандык болуп калды. Негизи өзүм шаңдуу чыгармаларга жолдумун. Лирикалык чыгармалар менин репертуарымда өтө аз. Анан өзүмдүн мүнөзүмө жараша балким жан дүйнөмө ошол нерсени мындай жакыныраак болсо керек. Ансыңары ошол чыгарма бир өзгөчө чыгарма болду менин чыгармачылыгымдагы ырларым, репертуарларымдын арасында. Анан дагы бир өзгөчөлүгү клип тартылып аткан учурда дагы эбептен себеп ошол жерде биздин жана Аружан деген кызыбыз бар, ошол казак улутунда. Ошол кызыбыз бул эл аралык бир жашынакай чыгарма болду деп ойлойм. Клип тууралуу дагы сүйлөшсөк керек. Жүргөн жерин майрамга айланткан, кубанычка бөлөгөн Мерим Карыпованын аткарысында сонун бир клиптин үстүндө сүйлөшүп жаткан чагыбыз. Негизи эле өзүңүз дагы айтып өтөсүз, бардык жактан жолду, ак жолдо экениңизди биз жакшы билип жүрөбүз. Клипке канча убакыт, канча күн кетти тартылуу иштер боюнча? Клипке алдын ала убакытты белгилегенбиз. Бир күндү убакыт өтө биз эгемендүүлүккө карата концертке Ошко кетиш керек элек. Ошого байланыштуу тез аранын ичинде тартылыш керек болчу. Убакыт такталып, бир күндү өзүмө жумшалды. Бир күн өзүмдү гана тартканга студиядан, башка жерлерден. Экинчи күнү болсо биздин актерлор өтө чебер, мындай профессионал экен. Мен байкашымча бир күнүн ичинде клипти тартып, ошондо бир күн өзүмө, ошондо 2 күн
кетти. 2 күн кетти. Анда тез аранын ичинде. Мыкты. Баягы актерлор мыкты деп Мерим айым өзү четтен бир актрисанын атын атап өттү. Аружан деп баягы кыргыздын казак келинине аталган дал ошол персонаждар клипте бар. Анда мен баягы Мерим айым экөөбүз презентация кылбай эле баарын айтып берип келатабыз го. Кел андан көрөк бардыгыбыз тең бир экрандарга көз чаптырып, дал ошол клиптин анонусуна күбө болобуз. Тактап кетсек, Мерим Карыпованын аткаруусунда Ашыгым. Жаңы клип. Мерим Карыпова. Ашыгым. Ашыгым сөйүп өрттене, жалын от келди жок дене. Алып күйдүм карагым, аярла жаным өрттөнө. Ашыгым сөйүп өрттене, жалын от келди жок дене. 8 сентябрдан баштап музыка телеканалынан көрүңүздөр. Дал ушул Мерим Карыпованын аткаруусундагы Ашыгым мырынын клибине көз чаптырып отуруп, мен эмес бүткүл кыргызстандыктар дароо тааныды болуш керек. Биздин клиптин башкы каармандары Казакстанда жүрүп жаткан өзгөчө бир болайык аталышындагы телешоунун башкы каармандары экен. Тагыраагы Арген, Аружан. Арген жана Аружан. Жалалбаттын келини Аружан тартылган турбайбы? Бул жака кандай эмес, ошол инсандар менен кантип байланыштыңыздар? Биз ушул чыгармага негизи биздин кыргыздын таланттуу мырзасы, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Азиз Батыров деген жигит өтө салымы чоң. Себеби чыгармачылыкта ушул клибиңизди, ушул чыгарманы менске жаныңызда болоюн, баягы сценарий жазганда жардам көргөзөйүн деп башынан аягына чейин жанында жүрдү. Анан сценарийди жазып аткан учурда биз башка сценаристтер менен да кеңешип көрдүк, бирок эмнегедир мага ынанган жок да. Анан сценарийди Азиз айтты. Ушундай темада кылсак, жаңы үйлөнгөн бир жаш жубайлар жөнүндө кылсак, айыл темасы ушул жерде кошулса деп. Анан сүйлөшүп отуруп, ар кайсы эпизоддорду айтып, ойлонуштуруп атырып, анан биздин клипмейкер жигитибиз Бахажо деген жон деп эме кылып коебуз го, азыр каймана аты. Анан ошол жигит айтып калды: "Сиздер ушул Арген менен Аружандын баягы турмушу жөнүндө сөз кылып атасыздар. Балким ушул биздин жигитибиз менен келин балабызга деген байланышып көрөсүздөр. Ушул экөө балким ушул клиптин көркүн ачаттыр" деп. Анан мен айтып калдым: "Мен биз көп жумуш менен аралашып жүрүп, балким алар жаңы эле үйлөндү, айылда го" десем, "Жок, эжеке, алар көчүп кетишти, Бишкек шаарында азыр" деп калышты. "Мейли, анда биз байланышып көрөлү" деп, байланышсак, албетте биз катышып беребиз, сөзсүз деп жашнакай болуп сүйлөшүп, кеңешип, анан убак саатын дайындап сценарийди бердик. Тез аранын ичинде ушундай баягы мен абдан баа бердим. Бизде апабыздын ролун биздин Шекер деген эжекебиз драма театрдын актрисасы аткарды. Ана ушунча баа берди. Таланттуу жигит, таланттуу кызыбыз, келинибиз бар экен. Ушундай ролдорду тез аралыкта анан ушундай ишенерлик кылып, жашоодо кандай болсо ошондой аткаргандарын көрүп алып, абдан таң калды да. Силерден улантышыңар керек экен деп, ошол жерде ошондой да сөз болду да. Актерлук чеберчиликти дагы өнүктүрүш үчүн билим алсаңар да болчу да экен деп. Демек, улуу актрисабыз ушундай комплименттерди айтып жатса, менимче Арген менен Аружанга жогорку бир мартабалуу комплимент болду болуш керек. Мага аябай абдан кызык болуп жатат. Дал ушул Арген жана Аружан учурда элдин көзөмөлүндө жүргөн инсандар. Гонорар жагы кандай болду? Акча сураштыбы деген келип жатат. Мен негизи Кудай буйруса клипти көргөн бизден көрөрмандар өздөрү эле баа берсе керек. Клипке жакшы билген биздин кесиптештер жакшы түшүнөт. Мен баасын айткым келбейт, баягы мындай өзү ошондой адам эмесмин да, мындай эме кылганды. Бирок жакшы эле гонорар өздөрүнүн аткарган ролуна ылайыктуу гонорар алышты. Баягы сумма катары сыргал кылбай эле айта кетсек болобу? $1000 чукулдап калды. $1000 чукулдап калды. Ооба. Бирок мен ойлойм, мындай жакшы эле
татыктуу болду да. Себеби мен клип тартылганда дайыма деген бул жерин оңдош керек, бул жерин түздөш керек деген көп маселелер болчу. Бул жерде бир көргөндө эле мага жакты да, баардыгы ордунда. Бул да клипмейкердин да профессионалдуулугу, актерлордун дагы жакшы аткаргандыгы. Анан музыканалга келип шаар эле ушундай сиздердин комиссиядан өтүш, шаар өтүп кетиши бул дагы бир жакшы белгистердин бири болду. Анда келиңиздер, бардык биздин көрөрмандарды аябай кызыктырдык. Биз дагы көрүүгө ашыкпыз. Анда бардыгыбыз тең дал ушул бүгүнкү эмгекке назар салалы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мээрим Карыпованын аткаруусунда жаңы эмгек «Ашыгым». Вчера, короче, на Мальдивы летала на частном самолете, и прикинь, вот кольцо с бриллиантами. Вау, классно, Аружан, Аружан, Аружан. Жан, а что ты меня разбудил? Ты же знаешь, что я не знаю. Мне стыдно, как я теперь выйду. Құсағым ашты деймін, нан әкеперші. Апа, Аружан құсақ алып, нан әкеперші, апа. Ашығым сүйің өрттеле, жалын от керді çok дене. Алып көйдің қарағым, аяла жаным өрттеле. Ашығым сүйің өрттеле, жалын от керді çok дене. Жалынға салып қарағым, өрттеле жаным өрттеле.
Жапжаңы баш кошкон жаш жубайлардын жашоосун 100% деңгээлде сонун кылып чагылдырып берген Мерим Карыпова жана ошондой эле ошол клиптин артында эмгектенген жалпы командага ыраазычылык билдиргибиз келет. Музыка телеканалынын алкагында күн сайын биздин телеэкрандардан көрүп турсаңыздар болот. Анан дал ошол клипке көз чаптыра турган болсок, Арген жана Аружан өзүңүз жогоруда айтып өткөндөй эле актердук чеберчилиги мыкты деңгээлде аткарышкан экен. Мага кызык болуп атат. Бул Борбор калаабыздын четиндеги эле айылдардын бири, э? Ысык Атада Алмалы деген айылга барып тартылдык. Керемет айыл экен. Анан ушундай үйдүн ээлерине да мен ыраазычылык билгизим келет. Ушундай апа менен ата кең пейил, ушунча сонун адамдар экен. Негизи бул клип өзү барган жерин кайсы жер болбосо мындай бир башкача бир жылуулукту тартуулаган чыгарма болчудай болду да мен үчүн. Бардыгы шаар кетти. Кудайым буйрса биздин көрөрмандарга да жагат деп ишенем. Жана жаңы үйлөнгөн баш кошкон биздин түгөйлөргө дагы абдан жагат болсо керек. Өзүңүз дагы сиздин образдарыңызды, сиздин тартылган кадрларга көз чаптыра турган болсок, атайын чөлдө дагы тартылган экенсиз. Кайсыл жактан таптыңыздар? Дубайга барып келип тартылдык деп. Азиз мырза айткандай, эже бул жерде кадрлар ушундай чыгат экен, Дубайдан тартылды десе ишенчи сафариде. Сафариде тартылгандай. Бул биздин мына Бишкектин чекесинде аэропорт жакта ушундай бир башкача өзгөчө жери бар экен. Билбейм, мен абдан таң калдым. Ал жерде мурун бир суу болсо керек да, кадимкидей кум чөлдөгүдөй бир башкача жер экен. Анан мен өзүм таң калдым. Сонун кадрлар чыгып. Ооба, бардык жеринен төп келишкен клип болуптур. Ал эми чыгармага болсо сөз жок. Өтө бир динамика, бир орунда туруп уга албайсың бул чыгарманы. Анан бул чыгармадагы баягы биздин каармандарга $1000 сарптап, биздин Мерим айым. Анан ошол клипке канча сарптадыңыз жалпысынан? Баш аягы бир 300 миңдин аркы берки жагы да, мен чынын айтканда эсептеген жокмун. Себеби бөлүп го биздики азыр баскан турганыбыздын бардыгы негизи чыгармачылык бардыгы келип каржы маселесине такалат да. Анан алсыңары бир ошондой акчанын тегереги. Ооба. Кийген ар бир кийимиң, барып тартылган студияң. Сонун. Анда эмесе Мерим Карыпованын аткаруусунда Ашыгым аталышындагы музыкалык клипти Музыка телеканалынан көрүп турсаңыздар болот. Ошону менен бизге берилген убакыт дагы соңуна келген экен. Ар бир коногубузга ыраазычылык билдирип, анын артында бизди көрүп жаткан бардык кыргызстандыктарга салам айтып, студияда кызмат алган Нурлан Бактыбеков жана Диля Кадырова амандыкта көрүшкөнчө дегибиз келет. Коштошпойбуз, көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.